Салам достор. Бизде Samsung телевизорларында этномедианын тиркемеси чыкты. Аны сиздер кантип көчүрүп аласыздар? Samsung'тун менюсунда бизде бул жерде Apps деген раздел бар. Ушунун ичине киребиз. Киргенден кийин бул жерде лупа бар. Ушул лупага келип туруп, лупаны басабыз. Басканда бул жерден сиздер Samsung'тун эмне тиркемелер бар экенин ушул жерден издесеңиздер болот. Ушул жерге сиздер аңызчеби же орусчабы тамгалар менен этномедиа деп жазышыңыздар керек. Мисалы жазып келатканда эле сиздерге уже этномедиа деп чыгып калат. Ошону эле тандайбыз. Тандагандан кийин установить и кичине күтө турабыз. Кичине күткөндөн кийин бир 5-10 секунд болгондон кийин эле бизде этномедиа телевизорго коюлат. Открыть деп бул жерден бассак болот, тиги жерден бассак болот. Басып ичине киребиз. Мына биздин этномедиа Samsung телевизорларда. Телевизорго установка кылып бүткөндөн кийин бул жакка дагы сиздердин аккаунтуңуздар менен кириш керек. Ушу кире тургандын эң оңой жолу бул эң үстүндө бөлүмдөрдүн аягында профиль деген бар. Ушунун ичине киресиздер. Киргенден кийин бул жерде вход деген кнопка бар. Буга киресиздер. Киргенден кийин QR код чыгат. Телефонуңуздарды ачасыздар. Профиль деген бөлүмгө киргенде войти на ТВ деген бар. Ушуну бассаңар камера күйөт дагы QR кодго алып келсеңиздер. Сиздин телевизоруңуздар 1, 2, 3 аккаунтка кирип калат. Болду.